Ассаламалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 23 август 2022 жыл мен Чүй областы Москва району Сретенка айылында жүрөм туғандар. Беловодск болуп калат. Ошол жерден бери сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер Сретенка айылынын негизги трассасы. Бул жер менен түз чыксаңыздар, сиздер туғандар чоң трассага Беловодсктун шлагбаум деген жерине бара аласыздар. Ал жактан бул жерге чейин маршруткалар, жана по пути машиналар өтө эле көп жүрөт. Бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйүбүз туғандар. Ошол жол менен сиздер шлагбаумдан түз келип атсаңыздар, жолдун оң тарабында бул жакта Юлия деген эжени магазинди көрүп алат экенсиздер. Ошондон кийинки көчө менен чыгышты карай бир аз басып барсаңыздар, сол тарапта Восточная көчөсү 23-даректе бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйүбүз жайгашкан туғандар. Мына ушундай. Анда мен сиздерге сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жаздырыңыздар. Келүү жолун түшүндүргөнчө туғандар, бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Дареги Восточная көчөсү 23-даректе жайгашкан. Бул мынакей көчө тарабы. Түндүк чек арасы бул кошунанын заборуна чейин, бул көк забор бүткөнгө чейин. Түштүк чек арасы туғандар бул жактагы пескоблок менен болгон забор бүткөнгө чейин болуп калат. Сиздер үйүбүзгө эки ворота менен бул жактагы ворота менен кире аласыздар, бул жакта гаражга киргизе аласыздар. Анан ал жактан кааласаңыздар мал киргизсеңиздер болот. Мал сарай, чоң жер бар. Жердин аянты документ боюнча 60 сотук, фактически 70 сотуктан көбүрөөк экен. Окей, бул көчөсүнүн көрүнүшү. Мектептер боюнча айтсак туғандар, жакын жерде мектеп бар, садиктер бар туғандар. Анан бул көчөдөн ар бир жарым саат сайын шлагбаумга Беловодскийдин центральный трассасы жагына маршрутка өтөт. Андан ары коросуна кирип, эми калган маалыматты берейин туғандар. Көрүп турганыңыздардай свет бар, суулар бар. Мына ушундай. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган, көчө тараптан көрүп турганыңыздардай забор менен тосулган, анан фундамент бар экен. Кааласаңыздар пескоблок менен деле забор кылып койсоңуздар болот, бирок ансыз деле сапаттуу темирден забор кылынган окшойт. Бул мынакей короосу. Алды тарабы стяжка, кенен 3-4 машина баткандай көрүнөт. Анан бул жакта узун турасы 9га 14,5 болгон чоң үйүбүз, толук түрдө кирпич. Анан бул жакта туғандар гараж, 2 бөлмөлүү времянка, эшик тараптарынан суу чыгарылган. Ушундай төрүндө ал жакта очоккана, склад, бу жакта банясы бар экен. Биринчи эле болуп сиздерге азыр чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, анан бир чекеден гараждан баштап, бу жактан баштап көргөзүп кетерем. Арты тарабында туғандар мал өзүнчө киргенге ворота жана чоң мал сарайлары, ал жакта бактары. Жерине бетесе келген 60 сотук жер, фактически 70 сотук. Бул мынакей негизи кирүүчү эшиги туғандар. Үйүбүздө суу свет бар, отопление бар, канализациянын суусу септикке куюлат. Бул киргендеги прихожкасы, пол, жагачтан болгон пол. Анан бул жерден биз кийинки бөлмөгө өтүп кете алабыз. Бул жакта бир бөлмө. Мынакей көрүп турганыңыздардай отопление бар. Мына отоплениянын батареялары ар бир бөлмөдө орнотулган, жана сиздер отопленияны көмүр менен иштеген котел менен иштете аласыздар. Бул жакта дагы бир бөлмө. Түштүк тараптан 2 кабат терезе орнотулуптур, пол жагачтан болгон пол. Көп эле мебелдер калат туғандар. Анда үй ээси менен келгениңизден сүйлөшүп алсаңыздар болот. Мына ушундай. Негизинен бул Сретенка айылында туғандар мал караганга деле ыңгайлуу. Калсаңыздар мал карасаңыздар болот, кааласаңыздар башка жумуш кылсаңыздар деле болот. Анан бул жакта дагы бир бөлмө. Мынакей лампалар бар экен туғандар. Лампаны эмнеге айттым, өзүм да билбей калдым туғандар. Негизинен камераны кармаганда бир аз сүр басат. Анысына карабай эле көпчүлүк туғандарыбыз комментарийге ар кандай ойлорду жазат. Туғандар кээде адашуу болот, башка болот. Көңүл бурбайсыздар, үйдү көрө бересиздер. Бул жакта гараж. Көчө тараптан воротасы бар. Ички тарабы кирпич менен бүтүрүлүптүр туғандар. Бул жактагы времянкалар деле кирпич. Жакта времянка 2 бөлмөлүү времянка деле кирпич. Азыркы учурда үй ээсинин жаш балдары уктап жатканга байланыштуу көргөзүп алган жок. Тарабынан кабина орнотулуп суу чыгарылган. Бул жагында кухня, бул жагында бир бөлмөсү, дагы 2 бөлмөсү бар. Жалпысынан 3 бөлмө туғандар. Бир кухня, 2 бөлмө. Андан ары отоплениянын котел деле ушул бөлмөдө туғандар. Анан буякта очоккана бар экен. Көрүп турасыздар. Очоккана, очоктору казандары менен. Буякта склад, өтө тарабы стяжка. Анан бул жагында баня бар экен. Үйүбүздүн бул батыш тараптан көрүнүшү. Эми бул жакта бир склад дагы бир туғандар. Буякта склад.
чабыл. Анан дагы түз бияга чыксак. Бул жагында тооккана. Көрүп турасыздар, тооккана. Үйүбүздүн түндүк чек арасы Алкошнанын сарайынын заборуна чейин болуп калат. Забордун сарайынын дубалына чейин болуп калат туугандар. Бул жакта Синебал, бул жакта дагы бир мал сарай, бул жакта жемкана. Мынакей торпоктор бар экен, азыркы учурда чоң уйларды башка жака берип жибергенби же сатып бергенби, ал жөнүндө кабарым жок. Мынакей азыркы учурда торпоктору. Так, бул жакта торпоктор, ал жакта дагы сарай, Синебал туугандар. Анан бул жакта дагы мынакей жаңы эле салынган мал сарайыбыз бар экен. Стенасы лайдан болгон. Фундамент көрүп тургансыздар, бийикте куйулган. Жана бул жакта бир дагы чоң сарайга фундамент бар экен. Көрүп турасыздар, чоң узундан кеткен сарайга. Түшүктөр Токошна менен болгон чек бул жерге чейин. Ички тарабына көргөзөйүн туугандар. Тарим да музыка. Өзүм үчүн чот бүгүн настроение жакшы. Оны кантип күчтөп салган. Мен чечем го дейм, Мынакей туугандар, бул сарайдын көрүнүшү. Бул жакта торпоктор үчүн бөлмөсү окшойт. Анан бул жакта мынакей чоң уйлар үчүн болгон сарай. Акырлары бар, ылдый тарабына жыгачтар салынган, ал жагына тезек көңдөр түшүшү үчүн чукурлар казылган. Мына ушундай шарттар жаралыптыр туугандар. Мына ушундай. Мына малдарды сиздер өзүнчө бул жактагы ворота менен киргизип чыгара аласыздар. Бул жакта жай жаз айларында мал кармаган мындай навес да бар экен. Эми ушуну менен бүттү маалыматтар десеңиздер адашасыздар. Бул жакта туугандар бир ворота, өтө эле ворота көп экен, воротанан ворота. Жериңиз аянтта чоң болсо ушундай болот туугандар. Бул жак кыскасын айтканда малдардын территориясы. Бул жактан чыксаңыздар деле сиз участокко чыгып кете аласыздар, ал жакта огородко. Анан бул жактан чыксаңыздар деле огородко чыгып кете аласыздар. Сиздерге бул жак менен чыккан жолду көргөзөйүн. Бул жерде дагы бир Синебал бар туугандар. Бул да Синебал. Жак отун жинап коюптур. Бул жака деле чөп жинасаңыздар болот. Бул жак отун кана экен, дагы мындай. Эми бул воротанан чыга аласыз туугандар. Буякта чоң мындай поле. Жерин аянтты дагы бир эскертип кетейин, 60 соток, кызыл китепте фактически 70 соток. Азыркы учурда беде себилген. Чек арасы бул жакка чейин. Кошунам могусунан туш болуп калат могу сарайдын бүтөр жерине. Анан бул жак чек арасы, ал жактагы дарактар туугандар. Азыр көргөзөм. Кыскасы кызыл китеп бар туугандар, келсеңиздер жереси сиздерге чек-араларды тактап көргөзүп берет. Бул жактагы эң акыркы даракка чейин, ары жактагы айдан түз кете берет. Бул жакта слива, алма жана башка көптөгөн алма чоң болуп кып-кызыл болуп чыгыптыр. Алып чейин десем магниялар бул жакта көп экен, өтүп болбойт окшойт. Кыскасы алма бактары туугандар, теректер. Ушундай бул жак бак. Каласаңыздар башка нерсе себесиздер. Азыркы учурда беде мал көп болгондон кийин, мал карагандан кийин беде сепсеңиздер эле сиздер үчүн ыңгайлуу дейт беле, дагы эмне дейт эле. Кыскасы беде сепсеңиздер эле силерге жакшы деп ойлойм. Бул жакта курулуш материалына жарап калган теректер. Так. Алмалар көзүмө жаман жакшы көрүнүп кетип атты. Бир штук алма калып турмабы бакта. Эсине салсам баары ала өрүккө дейт эле да. Так. Мынакей туугандар. Жаз калма окшойт. Эми сиздерге батыш чек арасыны көргөзөйүн. Бул жакта жаш алма бактар бар. Ошол жака чейин батыш чек арасы болуп калат. Түштүк чек арасы бул жагы жанагы дарактан түз келе бересиздер. Мына бул жакта деле дарактар бар ошондой. Ошол акыркы даракка чейин. Ушундай туугандар.
дагы бир жолу эскерте кетейин, жердин аянты жалпысынан 70 соток, кызыл китебинде 60 соток туугандар. Көрүп турасыздар, үйүбүз алыста калып калды. Аянты чоң жердин. Эми туугандар, баасын айтайын, бир айтылбаган баасы калды окшойт. Бул үйүбүздүн баасыны $45,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Базар жок каналдан көрүп чалып аттык эле десеңиздер, арзандатып окуп бересек бир аз. Эсин номер экранда, достор менен группалардан бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болсо, жана кимдир бир ошол сыяктуу үй издеген болсо, акыл ишке жардам болот. Анан лайктан бассаңыздар туугандар, комментарийден жазсаңыздар, видеону көбүрөөк просмотр алып бергенине себепчи болосуздар. Көбүрөөк просмотр болсо, үйдүн сатылып кетүү ыктымалы жогору болот. Андан ары подписканы басып койсоңуздар туугандар, ушундай мен күн сайын минимум 2 үй болду дегенде көп эле үй тартам. Ошондой үйлөрдү сиздер күн сайын өткөрүп жибербей көрүп тура аласыздар. Андыктан подписаться баскычын басып, коңгуроочуну басып коюңуздар. Болду окшойт туугандар маалыматтар. Ал менен тиштейли да видеону бүтүрөйлү.